Урматтуу депутаттар, мен бир сунушту киргизетелем да. Биз ошол маселени азыр шашпай кийинки жумада карайлы. Башкы прокурорду чакырайлы. Бул жерде эч ким действительно мындай башкы прокурордун сунуштаманы окуп албайт, өзү келип негизде айтып, эмне себеп менен киргизип атат, өзү жооп берсин бул жерде. Ошондуктан азыр шашпай, бизде эч ким урушпайт. 48 saat болбосо дагы кийинки жумада карайлы. Шашылыш жок. Рахмат. Рахмат. 4-чү микрофон. Assalamu alaikum. Эгерде бир туура эмес иш болуп атса деген адамзаттын данышманы. Колуң менен токтот. Ал колуңдан келбесе тили менен токтот. Такыр болосо жүрөгүң менен жаман көр деген бир сөз бар. Сиздики туура сиз айткандай болот деген саясаттын аягы жакшылыкка алып келбейт. Чындап мамлекет башчысын колдошубуз керек, бирок мындай жол менен эмес. Айтайын дегеним, Абдрайым Шама деген чоң залкар адам өткөн, ошонун бир сөзү бар. Өсөр элдин балдары бирин-бири колдошот дейт. Өспөс элдин балдары бирин-бири кордошот дейт. Эгерде бул маселе көтөрүлө турган болсо, биз көп суроолорго жооп беребиз. Срок исковой давности деген бар. Бул киши ал документке качан кол коюп берген, андан бери канча бийлик өттү, эмне үчүн алар козгобой, силер козгойсуңар деген маселеге кантип жооп беребиз? Канча адамдар көз көрүнө ууру деген аты бар, коррупционер деген аты бар. Алар тынч жүрөт, келип ушуну көрдүңөрбү деген суроого кантип жооп беребиз? Кеп жеке мамиледе эмес, балким мен деле жактырбаган жактарым бар. Бирок кеп азыр кыргыздын чыгаан адам жөнүндө болуп атат, кыран адам жөнүндө болуп атат, аркасында эл турган адам жөнүндө болуп атат. Чындап абдан бир жоопкерчиликти алып атабыз мойнубузга. Ошон үчүн адегенди угалы. Эмне деген маселе боюнча биз добуш берип атабыз. Адебиз бу дейбиз, Адахан Кимсанбаевич кыргыздын азыркы мезгилдеги чоң саясатчылардын бири. Таасирдүү инсандардын бири, резонанстуу иш. Ошого билели, угалы, түшүнөлү, андан кийин бир чечимге келели. Кеп биз депутат болуп карга карганын көзүн чукпайт дегенде эмес, кеп адилеттүүлүктүү болуп атат. Мен ишенем азыр мамлекет башчыбыз даанышман инсан, туура маалыматтар негизинде туура чечип чыгарат деп. Чоң рахмат. Рахмат. 3-чү микрофон. Рахмат. Манас округунан номер 20-чы Дастанбек Жумабеков. Урматтуу депутаттар, туура бардыгыбыз мыйзамга таянып атабыз. Мыйзамдуу иш аракеттерди жасайбыз деп бардыгыбыз айттык да. Мен да кошуламын. Бирок ошол мыйзамды талап кылсак, мына азыр тийиштүү комитеттин төрагасы регламентте так жазылган 140-чы беренени айтып кетти, ошого көңүл бурбай калдык да. Мен кайталап коеюн, урматтуу депутаттар. Бул нары дейбиз, бери дейбиз. Бул регламенттеги берени 140-чы берени аткарылыш керек. Ошонун негизинде жана сиздер жогоруда айтып аткан маселелердин бардыгы убактысы келгенде ошондо ушул жерге отурган ген прокурор болобу, ким болобу, ошондо суроо берилет. Бирок ага чейинки процедуралык маселени биз аткарышыбыз керек. Эгерде ал аткарылбай калса, анда мыйзам бузулат. Биз өзүбүз мыйзамды бузган болобуз. Ошонун негизинде мен дагы ошо беренен бир окуп кетейин, көңүл буруп койсоңуздар. 140-чы берене бүгүнкү колдонуп жаткан регламентте так жазылып атат. Депутатты жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндө маселенин жогорку кеңеш тарабынан каралышынын тартиби 1-чи пунктунда жазылып атат. Депутатты жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндө башкы прокурордун соттун сунуштамасы келип түшкөндө, мына азыр прокурордун сунуштамасы келип түшүптүр. Жогорку кеңеш атайын депутаттык комиссияны түзүү жөнүндө маселени 48 сааттын ичинде кезексиз тартипте карайт деп турат. Мына бүгүн, эртең биз карашыбыз керек. Бүгүн каралбаса, анда эртең кезексиз жыйынды чакыртып анда карап беришибиз керек. Ошо комиссияны түзүп, ошо түзүлгөн комиссиядагы мына депутаттар кирет ал жерге. Башка сырттан кирбейт эч ким. Депутаттар түзүлгөн комиссия менен ошол аталып аткан депутаттын кылган иши, кылмыш Кош болу. жатабы, жатпайбы аныктайт. Ошондо башкы прокурорду чакырат. Бардык тийиштүү органдарды чакырып туруп, суроо талаптар менен чечилет. Андан кийин палатага келип чыккандан кийин жалпы жыйында бардыгыбыздын оюбуз ошол жерден айтылып, чекит коебуз. Ошондо айтылып аткан депутаттын да актыгы ак, тазасы таза же беребиз, бербейбиз деген бир чечим чыгат. Бирок ошого чейинки чечиле турган мыйзамдуу иш
мына азыр каралыш керек. Ал каралбай калсанда биз өзүбүз одондон мыйзам бузган болуп калабыз, урматтуу депутаттар. Рахмат.